Төлөгөн Касымбеков. Сынған кылыч. Тарыхый роман. Биринчи бөлүм. Кан ордо. Ордосу болбой эл болбойт. Ордолуу эл кем болбойт. Ордосу жок, журту жок. Ортосунда ыркы жок. Эл дегенге тең болбойт. Эл акылы. 1865 жыл. Генерал Черняев боз чаптуу дөңдө жалгыз көздүү дүрбү салып турду. Бет алдындагы түз талаган эмес, те алдагайда карарган чоочун ташкен дубалы. Мунарыктын алдында жаткан дарактуу кыштактар, сай бойлорундагы күдүрөйгөн камыштар, андан бери канаттуу чегирткелерде жайнап, акырын жылып келаткан көп аскер даана көрүнүп жатты. Кылка атчандар, арты көрүнбөй ийрилип, чубалган жөөлөр, боз чаң ар жерден бирткелеп түтөп, кайра жерге сүйрөлүп, суйтаң сарала тулаң чөптөргө, жалгыз аяк көк жантактарга самсып төгүлөт. Алыстан ат кишенейт, адамдын жаң жуңу кулакка илешет. Кокондуктар мынчалык камдуу келерин генерал күтпөгөн эле, бирок жүрөгүнүн өртү өчелек курагы. Аксар кылжүдүнүн кандайдыр бир кооптонуу көрүнбөдү. Жеңишинин тагдырына санаркуу болбоду. Кайта эч капарсыз гана каралжын саргыч мурутунун алдынан текебер жымыйып тиктеп турду. Бу ийри кылыччандарды биринчи жолу көрүп отурабы? Бататар мылтык менен толук куралданган 1,5 солдаты, бу жер түгүл Европага жүрүш кылууга жарай турган мыкты артиллериясы бар. Эмнеден коопсунамакчы? Кандайдыр бир коркунуч түзүүчү шарт адырынча бет алдында жок сыяктуу болучу. Ушул учурда кокондуктардын аскер башчысы дагы мерчемдүү өңүткө келген. Ак боз аргымактын тизгинин жыя тутуп, сары талааны туш тарабына боз чаптуу майда адырларга өңүт тандап бөлүнүп кетип жатышкан кошун кыйрына назар таштады. Көздөрү канталап, иреңи кубарып, бырышы көбөйүп, уйкудан жүдөгөн, анын үстүнө эки ининен жеңсиз каралагым кап ак боз аргымактын дүңкүйгөн соорусуна чубалып, көлбүп басып дагы көрүмсүз кылып салган. Кушту жырткыч кылган тырмагы, кишини сүрдүү кылган мансабы, жандап турган нөкөрлөр, удайчылар көзүнүн агы менен чимирлешип, ал эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен макулдашпай, туш тарабын колун серелеп карап, акырын ооз кыбыратуу менен керектүү буйруктарын оң канатка, сол канатка берип турду. 3 күндөн берки акмалашуу бүтүп, бирине биринин сыры такыр белгисиз эки жоо үрөй учурган тымтырс бойдон акырындап, улам жакындашып келатты. Сыпайлар бет алдын өңүтүн бат өзгөртүп, туш келди бастырышып, бирде дыр коюп, ат ойнотуп, бирде элтип токтой калышып жатты. Үстөмдүктү алыш үчүнбү, күнбатыш тараптан генерал Черняевдин айрым бөлүктөрү биринчи болуп кол салып, тынымсыз барабан дабырап, арт жагынан анда-санда дүңгүрөп замбирег атылып, жүрөк үчүткөн сүр менен кокон кошуунунун сол канатын түрө чыкты. Бир тегиз ак кийинген солдаттар ок жете турган аралыктан анча өтүшпөй, легилектерди желе тартып, эки жакка жайылып, жабыла ок чыгарышып, көгөрүп каптап киришти. Аскер башы жаак териси тырышып, канталаган жүдөө көздөрүн акырын ирмегилеп, камчылуу колун чекесине алып, ойго батып тиктеп калды. Нөкөрлөр не истейди? Ар бири ичинен кармашуунун жоопкерчилигинен өзүн какас ойлоп, буган тээр экен дешкендей алдыртан аскер башыга көз салышып, унчукпай, кай биринин дени өлүп, кай бири табалап, тышынан жөргөмүчтөй бүрүшүп, оозун карап катып турушту. Аскер башы чарчаңкы улутунду. Чырнай паша кылычташууга жеткирбей, өзүнүн огу келгидей аралыктан бери өтпөй, кууп атып кырмакчыбы? Жакын турган Абдымомун бек эңилип, ошондойго таксыр бу капырдын ою, деди акырын. Аскер башы ойлонуп унчукпай калды. Канталаган жүдөө көздөрү чекчейип, тиги гымкуут түшүрүп өткөн сыяктуу улам кысып шатырап жакындап келаткан жакты диртилдеп чаргып тынчы кете баштады. Ал акырын ооз кыбыратып буйрук айтты. Толгомо! Анын ою
душманын замбиректеринен бөлүп алаксытып, желиктирип ортону көздөй көп такат кылбай кое берип, анан эки капталынан шап ороп, окко карабай жабыла ат коюп кирип, бирме-бир салгылашууга тартуу. Ага жеткенде генерал Черняев темир курчоодо калмакчы. Жеткиреби ошого? Муну генерал баамдап кое тургандай, же бирөө жеткирип сала тургандай, жүрөгү чоочулап, ичи бир кымылдап, бир сыйрылып, башына кан дүргүп, жаны түтөп, барган сайын чыдамы бүтүп баратты. Ал сол канат жакка бастырды. Генерал Черняев дүрбүнү көзүнөн алды. Бир пас жөн тиктеп, жерди көзү менен чендеп алды дагы, буйгада бугуп турушкан атчан казак жүздөрүн эки канаттан тең ок менен алга жыла берүүгө буйрук кылды. Анын ою байко, эгер көптүккө салып жапырып киришсе, аткылоо менен дароо артка чегинип, аларды замбиректердин огуна капталтуу, кайра чабуулга өтүү, адай алышпаса кууп атып, улам жаңы өңүттөрдү колго ала берүү. Генерал чоң дүрбүнү кайра көзүнө алды. Кызыл кийинген сарбаздар далдакташып, шашып жүрүшкөн болуу керек. Кытайча деп аталган кичинекей жез замбиректерин дөңдөргө орнотуп жатышат. Алардан бери ар жерде үйрүлүп токтой калып турган сыпайлардын үстү жагында милтелүү мылтыктарынан улам түтүндү бурк эттире мергендери бат-бат ок чыгарууда. Кай жакты мелдеп жатышты экен? Генерал байкай албады. Өзүнүн алдындагы аткычтар ротасынын желеленген катарын сыдырып тиктеди. Жыгылганы, жыгатардан аксап калганы көзүнө чалынган жок. Андан соң чоң дүрбү кокон кошуунунун так ортосун генералдын алдына тартты. Боз чаптуу дөң, бир топ атчан, акырын сол канат жакка бастырып баратышат. Генерал алдыңкы ак боз атчанды көп имерип тиктеди. Алым кул, даңазалуу аскер башчысы. Ошол өзү, деди ак саргыч жүзү, көгүлтүр тунук көзү жайнап. Өзү келген экен алдыңкы өңүткө. Ак боз аргымакчан аскер башы өз тегерегиндеги тандалган сыпайларды октон четтеп аздап кетенчиктей берүүгө буйрук кылды дагы, өзү бир топ удайчы менен генерал Черняевдин алдыңкы күчтөрүнүн жолунда калды. Эми ок чырылдап келип, жакын түшө баштады. Акырын селтилдеп кошкуруп, улактарын тикчейтип, тиги улам жакындап келаткан чоочун каңыртты тиктеп, ооздугун шылдырт чайнап, ак боз аргымак тыбырады. Эмне үчүн? Аскер башы кылычын булгалап, тизгинди жыя тутуп теминип, ак боз аргымакты ан сайын элертип, кыйкырып, уран таштап, карашалай берди. Ал душманынын көңүлүн өзүнө тартты. Кармашууга чындап киргендей түр көрсөтүп, кытайчаларынан тындырбай ок чыгарта баштады. Бирок ал кытайчаларын бирдемеге жарайт деп үмүт кылган жок. Кытайчалар орус замбиректерине караганда көсөө эле. Антсе дагы сарбаздар кутургандай дүңкүлдөтүштү. Мелжеген жерге жетпей октору ара жолдо чаңга аралаша тоголонуп калып жатты. Аскер башы дагы эле ат ойнотуп дөңдө. Ошол учурда ага жакын турган нөкөрдүн аты чыңырып, кош аяктап тура калды дагы оңколоп жыгылып түштү. Эсин баса жыгылды. Тургандардын үрөйү учту. Аскер башы гана өлүм издеген сыяктуу өжөрлөнүп, ат ойнотуп, шаңданып көзгө түшө берди. Генерал Черняев баарын көрүп турду. Ага аскер башы желөпкө жигиттей жеңил сезилди. Ал дүрбүнү көзүнөн алып, мыйыгынан күлдү. Мына, күн чыгышта октун алдында жылаңач чапмай али бар. Ок баатырды аяйбы? Бул башы менен бу аскер башыбыз бөөдө өлүп калат. Бул менин билишимче Кыргыз Кыпчактын жедигер уругунан чыккан киши, деп эске салды генералга жакын турган аскерче кийинген ориенталист. Кокон калкынын эң тынчы жок согушчан катмарынын башкы жол башчысы Көсөмү. Бу адам өз ара кармашуудан быркыранып бузулуп калган уруулардын союзун кийинки 3 жылдын ичинде өзүнүн акылы менен, айлакерлиги менен, албетте мүмкүндүгүнүн болушунча кайра бириктирди. Согушка жарамдуулугун бир кыйла көтөрдү. Генерал жактырбады. Ал бет алдын тиктеп турган калыбында өзүнчө күңкүлдөп койду. Баары бир кеч болуп калды. Эми кандай тыбырабасынын натыйжасы куру бакыруу, куру жулкуну, окко жылаңач төшүн тосуп чабуу. Аго, белгилүү иш. Генерал камырабай жерге түкүрүп, аппак жүз арчы менен эриндерин сүрткөн болду дагы,
каралжын саргыл мурутун сылап туруп, теги ак боз аттуу топту бир орудие менен аткылоого буйрук кылды. Кана, баатырлыгын көрөлү. Ал дүрбүнү кайра көзүнө кармады. Ушул кароодо орудиесинин кубаттуу ядрасы дөбөнү акчаңга бөлөп, кандай кымгу түшүрөрүн, ак боз аргымак кызуу кандуу ээсин көтөрүп, кандай ызылдап качып баратканын тамаша кылып тургусу келди. Жок, ак боз аргымак дөңдө жок. Генерал Черняев көзүн парлап алып кайра кадала тиктеди. Ар жерде көк жантак сербейип, аттын өлүгү жалгыз карарып жатат. Ошол учурда оң жактан дагы, сол жактан дагы көп кошун жайнап чыкты. Алдагысы келген экен каарыган түлкү. Курчап алгысы бар окшойт, деди генерал Черняев. Азыраак артка, тез! Байланышчы буйрукту алдыңкы аткычтар ротасына алып чапты. Генералдын иреңи биртике кубарып кетти, бирок ого бетер мүнөзү жайдары тартып, өрөпкүп чыкты. Тез! Орудиелерге таянып, тегерене коргонуп туралычы. Айтпадым беле, буларда жылаңаштанып октун алдына чапмайлы бар деп. Мейли, ала чапандардын ок өтпөй турган болсо, мейли келе берсин, деп сүйлөп, көгүлтүр тунук көздөрү жалтырап, эң алдыңкы топтун тездигин ээрчитиктеп, тынчы кеткени билинип баратты. А канаттуу атчандар орудиелердин артына өтө чыксачы? Кокон аскер башчысынын жүрөгүн өйгөн дагы ушул болду. Адегенде тике качырбастан, душмандын бир канатын толгой качырып, куюн сыяктуу улам сыгып ороло чаап, желкеден уруу, беттеген багытынан ажыратып, аралашып, кылыч ташууга мажбурлоо. Ал үчүн окко чыдоо керек. Окко чыдаса жеңиш, чыдай албаса чилдей качып кырылыш. Качып кайда барасың? Кайсы убакка чейин качып отурасың? Ал өрттөнүп, бир жерге тынчып карап тура албай, туталанып, ар жокеринин алдына ыйлап бергидей болуп, жаагынын этин жеп, бүт кошуунду чабуулга көтөрдү. Хайтте, карышкыр тузакка кабылды, өзү келип кабылды. Хайт дегиле, орогула, тепсеп өткүлө. Көп кошун чубалып, кара селдин шарындай түрмөк болуп, эң каттуу тездик менен бороондой күйүлдөп, генерал Черняевдин сол флангасын жемирип кирди. Ок мөндүр болуп тосту. Тобогелчи жандар өрттөй чатырап, ажал канатына жармашып, кылычтарын булгалап, аттан мурда алга обдулуп, ир алдыда дүрдүгүп баратышты. Хайт! Ызылдаган кыйкырыктан, дабылдын үнүнөн ат туягынан жер дүңгүрөдү. Генерал Черняевдин бийик жерге катар орнотулган замбиректери жабыла, ок бүркүп тосо баштады. Учкаяк аргымактар аралаша тийген ядрадан чакчаңдап элирип качып, өлүктөрдүн үстүнөн, жыгылган аттардын үстүнөн так түйүлүп, ок жаңылганы чыңыра кишенеп ала салып, кайбир аттар үзөңгүгө буту илинип калган чалажан кишилерди сүйрөп, кара селдин сүрдөөнүндө үркүп чуркап келатты. Кандын жыты, күйгөн дарынын жыты абаны мас кылды. Хайтте, орогула, жайпап өткүлө, тепсеп өткүлө, хайтте, ат арбагы колдосун, хайтте. Аскер башчынын үнү бирде өкүмдөнүп буйрук болуп, бирде каар төгүлүп, бирде баш кеңиреткен кымкут каңыртка аралашып, төнүп, кандайдыр алсызданып, жалынып тургандай, календердин ырындай муңдуу болуп, чаңдуу абада, кан жыттанган кызыл абада, дары жыт түтүндүү көк абада калкып жүрдү. Генерал Черняев тегерене коргонду. Солдаттар атчан казак жүздөрү аттарынан түшүшүп, жерге сулап жатышып, чабуулдан ок менен калкаланышып, теги жапан атчандардын алдына катуу бүлгүн түшүрүп, бирок кантсе дагы кысылып, аздап артка чегинип турууга мажбур болуп жатышты. Кокондуктар өжөрлөнүп, кырылганына карабай, күбүлгөнүнө карабай, суудай каптап, ир алды кылыч ташууга үлгүрө тургандай болуп келатты. Генерал Черняевдин жүзүнөн текебер жылмаюу кете баштады. Ок канчага жарар экен, жапан атчандар канчага чыдаар экен. Анын жүрөгүн дүкүлдөтүп, жапан атчандар оролуп баратты. Жанындагы нөкөрлөрүнөн кымкутта аскер башы ажырай түшкөн эле. Бир гана удайчысы ээрчип жүрдү. Ал эч адашпай, эч калбай, көлөкөсү сыяктуу ээрчип жүрдү. Аты да кара, өзүнүн иреңи да кара, түнөрүңкү сууз муздак болчу. Ериндерин бек кымтып, агы көрүнбөгөн кичинекей жылтыр көздөрүн былк эттирбей, аскер башыны дайыма тиктеп жүрдү. Колунда милтелүү кара мылтык, милтесинен такыр чок өчүрбөйт,
Asker başı jer tütögön çuunun içinde bulutтай ak boz argımaktı gılaktatıp kılıçın bulgalap, kar göçküдөй düngüre bagıp ötüp jatkan goşundu garap, "Haytde, haytde!" dep kıykırıp uran taştap toktala kaldı. Udayçı eki jakty bat-bat karandı. Anın ağı görünbögen jıltır gözleri dirtildep, asker başının dalısından öte başladı. Bul emnesi? Al atынан lep ırgıp düşe kaldı. Aga hiç kim serp salbadı. Can kulaktın uçunda baratkanızı çuda hiç kim baykabadı. Kara atının daldasına özünün kara denesin jaşıra verip, atının kara jalынан mıltıktın uçun aşıra sundu. Şaştı, jüregi lakıldap, asker başçısının dalısının karolgo toktotalbay, özünün özü çoçup selt dep mıltıktı gayra tarttı. Akakta oğuzun açkan boydon dağı eki jaktı bat karandı. Daro eňile kara jaldan mıltıktı dağı aşırışka batındı. Göz irmemde mıltık ünü tap etti. Asker başı selt degendey bolup tüzöle düştü dağı, akırın iyilip yerden kaşına öböktöp turup kaldı. Udayçının kiçinekey jıltır gözlerinin ağı emi görünüp, goldoru titirep, beli bükçüyüp, atın tezginden tarta akırın artka ketençiktep jönödü. Asker başı at üstünde termele, esin jiydi belem aran kılçay bartın karadı. Uurtuna kançıga düşkön ele. Al girkirep alsız ün salıp, Udayçını atынан çakırdı. Anı jardamga çakırdı. Udayçı ün bir albadı. Kaltırap, muunu şaldırap, atına emgekte varaң mindi dağı kulağın japırıp, atın bat-bat jeldirip, kaçkan uğrunun gölökösünдөй kuvaňdap, karaňdap jönöp berdi. Göңülü azdı, jaradar bolgonun bildi. Gökürögünün tereňinde kandaydyr bir öjörgüç anı bek karmap, jımratyp kelatkan uykuday şaldyrodon türtüp oygotup jatty. Çymyrkantdy, ak boz argımaktın gümüştöy jıltıragan ak jalına kolu karıştı. Kılıçı düşüp ketdi. Al termelip, aga enkeymekçi boldu. Darmanı kurup boşondan nары erden oy başladı. Akboz esinen tizgini boşa boy kalıp, bir tegerene okuranıp toktoy kaldı. Esi üzöngüge tırmıştı. Can dal bastap, çımır kanıp, kaltıldap, turuğa hareket kıldı. Çekesinden kara ter getdi. Uğurtunan jıljyp akkan kan gökürögüne kulanıp, kanga çakap, kolu üzöngüden üzülüp, jer kuşaktap jıgıldı. Argımak selt ete düştü dağı, kan jıtı ürküttübü, koşkurup tizginine çalıngan boydon kergiçtep bastı. Ho, tagdırdın oyunu, alım kula atalık emes bele, bütünдөй bir uyuktu jurttun tutkasımın deç emes bele, akıldı utandap buradar gütbödü bele, beldi utandap süyök gütbödü bele, kaydalar, kayda gitti barısı, kan jötkürüp jıgılganda, koltuğunan jölörgö bir can bolbodu janında. Jer tayanıp al akırkı jolu başın götürdü. Kanatı sınıp, biyikten düşkön bürküt siyahtı alısты, jarıktıktı armandı tiktedi. Közüne büt jer beti ört kaptap keletkanday, gıp-kızıl bolup göründü. Erbeygen çöptör dağı, taştar dağı, özünün kara tüktüğü söktüğü goldoru dağı, gıp-kızıl bolup örttөndü. Okku çap baratışkan atçandar, gıp-kızıl ottun içinde kutulup çıgar jolu jok çıngırıp tuyulap, eç argasız jalbırtap güyüp jürüşkönдөй göründü. Anın gözün kançırmap baratты. Nökörler kıyla artta at jalına öböktöşüp, jol bunoktan korunuşup, iyirilişip turuşkan ele. Üstünde esi jok, tizginine çalınıp ulan müdürlüp koyup kelatkan ak boz argımaktı görüp, çette turganının üreği uçup ketdi. "Hey!" Bar görüştü. Jabıla çap ak bozdu garmaştı. Oşo zamat alardı tükşümeli oylor beylep, birin biri aldırtan tikteşip, birbirinden korkuşup, şektenişip, tomsorup, gum sarıp turup kalıştı. Atalık kayda? Emne hadise oldu? Jabıla tigi ak boz gelgen jaktı gözдөй çavuştu. Alım kol serbeygen eki jantaktın ortasında yüz tömen düşkön boydon jatkan eken. Kara kan göbüktönüp, aldынан jayılıp agıp, boz topuraka singip kalıptır. Çalkasынан odarıştı. Üstüne öňülüp turgan eň güýörman kişisi Abdumomin bek öksüp jüberdi. Çuu götörüp gayra toktoştu. Emne kılardy bilişbey, bary şalkayıp turup kalıştı. Kaybirölördün gözünden sızılıp jaş çykdy, kaybiröler şıpşındı, kaybirölördün bul topton kantkende surulup çıkıp ketiştin gamına tüşö yerinderin ortozar kımtılıp gözleri oynadı. Kişi goldu bolupdyr. Kişi goldu bolupdyr. Ok artынан tiyip turgo. Ok kaydan çykdy? Kimden çıktı? Abdumomin bek burkurap jer muştadı. Ho, bir gözüň jow olup,
Kандай gün bolup ketdi bu? Udayçılar kayda жүрüşkön? Gözün kaşaygırlardı karmagla birin koyboy. Жалгыз иреňi suuk udayçı jok bolup çykdy. Uşul учурда ал Taşkentin jolunda çaң tütötüp urup baratkan ele. Asker başının kişi goldu bolup kalgany koşunga jel menen koşa tarady. Çabulga küýlenip baratышkan жүzдөр elteyip, tizgin tartıp toktoy baştaşdy. Birine biri şek sanap, birinen biri abaylap, kandaydır bir keskin sözgö, keskin kadamga barbay miňbaşylar nesteydi. Paňsatlar nesteydi. Kimge kulak tutuşat, kimden buyrugunu kuşat. Biri dağı mınday kılalı dep aldıga çıga albady. Jer jaynagan köp koşun uşunday kıstalış uçurda başsız kaldı. Koşundun aldı general Çirniýaýewdin artyna orola başlagan boluçu. Uşul uçurda gütbögen jerden arty suyula düştü. Göz açırbay kaptap kelatышkan sansız atçandar jel başka jaka aýdap jönögön jö tumanday türülüp, salgılaşka girbey, kıya salıp çettep kete baştaştı. Aldı gömöksüz, demsiz kaldı. Taş menen ursa jetkidey jakyndan tüz atılgan oktorgo kalbır bolup, biri kalbay jer kuçaktap jygylışdy. Üzöngüge butu ilinip kalgan ölüktörді süýrep, çıngırıp gişenep, gergiştep kaçıp жүрgön attardaga gutulgan jok, ırayımsız korgoşun ok kuvalap izdeptiydi. General Çirniýaýew oňoluga daroo mümkündük alıp, öňüttörün tez bekemdep, ekinci çabuldu gütüp kaldı. Ekinci çabul kay taraptan geler eken, al dürbüs alıp, merçemdүү bagyttardy aratyp karady. Şektүү eşdeme jok, ar gaýsy döňdö bülbüldep, mayda tuular görünüp, tuu tübüne çakırgan dabıldardyň ündörü dünküldöp çıga başlady. Generaldyň göz aldynda emeleki suuday birdiktүү koşun mayda top bolup bölünüp çap, maydandy taştap, tuulardy garay samsyp tarady. Bularga emne boldu? Kanday asker başı öňütün taştap çıga beret uşunday saatda? General işeni albady. Karıgan garşkır dağı bir şumdugun görsetkisi geldi beken, Bularga emne oldu? Dedi general Çirniýaýew kayradan gayra dürbüs alıp. Mınassaga gün çygyş, ulan bir gütülbögen işke urunasyň. Oýnok togun ak bozat eş jerden dürbünün gözüne ilinbe koydu. Gök özün, jekteri bir-birine ulanışkan jalgamış, mayda badal, türkün çöptür, japayı bedeler mala gızıl gül açıp, ar jerinde ak kakım ülpüldöp, jittuu ermendin baştары sarı tartıp kılkıldap turat. Göktün jıты aňkyt, çoň ak sarı köpelöktör beýkut uçuşup, kayra jer tandap konuşup, güneş töşüp birnemeden ürköntöy kayra serpile götörülüp, serüýün abada gılaktap jürüşöt. Koş baş jürüşkön çymçyktardyň tilinen başka eşdeme magdurosun oýgotboý aba typtynç. Teňir berdi jaşyl adyrdan çöp basıp ketken bir taman iri jol menen kulunduğu sarala besin jay bastırıp özön boyuna düşüp geldi. Gök özön boyunda adam bayırlagan jalgızdarak uşul çoň tüp şatyt. Jerge soýlap çöküp jatkan kızıl nardyň moýnunday iri noğdalarının şagy galyň, tübü jaýluu, kölökölü. Jel bolsa bolbosa daga başına mayda tolkun jürüp, balığı ürkön göldün betinde jıvırap, köykölüp, daima akırın şıbırlap turar ile. Teňirberdi besinin belin boşotup, ozdugun çıgarıp japayı bedege koyuverdi. Kanjugasyna baylana gelgen kiçinekey kol çanaşdagy kymyzdy çeçip alıp, eç şaşılbay basıp şatyttyn tübüne girdi. Any butaka ildi. Eki sarı barpı çymçyk şatyttyn şaktarynyň arasyndan guwalaşyp çygyp, owolup götürülüşüp, altın tüstü kızgılt sarı kanatların gün nuruna jaltıldata, kayta şatytka emerilip, kujurap sayraşıp, kalkıldap jürüşkön. Karı oşolordu tiktep, tilin tыңşap, kanatlarının jaltıldaganna taňyrkap, bir pas turdu daga, anan özü guraktu karı adamdardın adatın kılıp, içinen tirүүлügüne şükürlük keltirip, güngürönüp, tigi arpa jayga garay bet aldı. Kaçan bışat? Al bugün de arpasın görü üçün gelgen boluçu. Erte aydalıp uwagynda jaan görüp, jakşı baş algan arpalar möltürep başın götüre albay, birine biri ıgıp, şıgırap, sansız kılkandары kılkıldap, jay aldynyň koňur jeline akırın gölbüp, süt danı ıdırap, göngül toydurup turgan, danbagar karından yüzü gülüngdöp, gözlöründen tiri uçkundar jıltıldap, arpadan bir baş üzüp uşalap, danın çıgardı dağı, alakanına toğolanyp düşkön badıraygan gökdandy tırmaktap görüp, kuwanyp başyny ikedi. Ha, baya günü süt ele, bugün dümbül bolupdur.
Köp kalsa dağı bir jumalyk jakşı galypdyr. Bir jumadan soň tartınbay çetinden girip teste salıp göjölük çıgara berse bolat eken. Hudaý buyursa. Al dandy jerge taştagasy gelgen jok. Alakanına çogultup durup nasyby atkansyp, ozuna kagyp salyp aldy. Emi karnyň gözü alyska getdi. Tegi gorgondoy aylanada bir tegiz bülbüldöp turgan ak karlı çokulardı, surgut bulutlardı, oşul tarapka akırındap süzüp baratkan gün çarasın çargı böttü. Konuna jukkan arpanın, gök tıpının, kakkılap, dandın tuz jok şiresin bülcüngdöp şimip, oyu eş demek aralaşpay, kolun artına alıp, arpanı jektep kıdırıp bastı. Al, arık, boy uzun, söktü adam boluçu. Sakalı, çaçı, gögala. Ildy düşüp sakalına jalganyşyp turgan syda murutu kırwodoy ak, kıldары joň tartyp, suyulup, arbayıp ösüp ketken gaştary gana ali kapkara, yüzü kolo syakty, tereň buruştary aşyk çiýini jok, gözgö jyly, al akylman söýletdi adam ele. Narıtdan şatyttyn tübüne attu kişi geldi. Bul kim bolup ketdi? Kary gözlerin parlap, kıçıktarın jırt aytyp, kadala tektep, attuunun düşüp jatkanyn görüp aşykbay, bayagysynday ele ileň salaň but şiltep, şatytka göpde aran geldi. Eň murda baylanyp turgan atty garady. Tanygan jok. Attyn esi kamçysyn büktöýe garmap, koldorun artyna alyp, suw jakty garap turgan eken. Al abışkanın basıp geletkan dabışyn ugar zamat burulup garap aldyn toso bastı. Kary çoçurkap diktep, ozu boş salam aýtdy. Kol alyşyp görüşken soň, "Ha, münüşkör Sarybay turbaýsyňby? Gel, gel. Otur, otur." Sarybay gülgön boldu. Bu gelçe meseleň" dep Teňirberde kapystan gelgen meýmanyna butakta ilinip turgan karala eşki talpakty salyp kadyrlap oturgusup, özü kak jerge çök düştü. Kıygaş diýgen gündüň gözü çalıp ötken jerdin tabyna karnyň tizesi jylyp, jany süýnüp getdi. "O sarym, gelçe meseleň jol bolsun." Sarybay çeyrek sarı sakaldy, gözünün üstü kabarçyktagan, eti juka gişeli. Gebezi taýyz kaşkary çapandy, saymaly sarı geň çalbarga şymdanyp koýgon. Butunda tumşugy çukçuygan göňötük, kolunda gümüş gamçy. "Ha, bekerçilik Teňirberdäki. Kıranym tülep oturat." "Wa, bekerçi bolsaň mına jakynda taruwum başalat. Gelip taruw gorsaňçy?" dep Teňirberde abışka tamaşa söz jiberip, kızılek odunu açıp kılkıldap gülüp kaldı. "Bürkütüňdi söýtip tıttım başına gondurup koysoň boldu. Oşonda ele çimçik atpay bul çölkemge jolabay galat." Sarybay gülüp, aldagy tamaşaga jaraşa jogap kıldy. "Ha, pürkütümde tırmaga kısyganday bolar eken Teňirberdäki." Teňşerik." "Ho, jyylda ele Teňirberdäki bürkütümde tıtyňyzyň başyna gondurup berip, meýnetiňizge teňşerik bolaberem gonda." "Ha, oşent." Ekoten gatkyrışdy. "Ah, handa hat terretbey üýde jatyp jambaga bere turbaýmyby?" Gülüp galyşdy. Gülküden soň Teňirberde ürpöýgen karagaşlaryň yldy salyp, "Ha, tüzük, tüzük sarym" dedi. "Hoňoý beken jan bakmak. Arpa emi dümbül boldu. 2-3 tutam julup alyp baryp baldarga guýkalap berip aldap tursamby dep geldim ele. Günde görüp turbasaň dagy bolboýt. Mal gyratyp getebi dep çoçuýsoň, tigi karadyrdan nary aýyl özüň bilgen taşdy başat konuşda. Mıntpese de bolar emes. Baldarga birtike azyk bolup kalsın dep." "Ay eme Teňirberdäki tirilikde dambagy janga tynçar beken sekinde bütüre verse." Mal artında çöptün gülün, suunun tunugun, avanın salkının gup, eň göçüp konup jürgen elette dambagy seyrek iş. Garaptyn okaty deşet. Bir ileşse golundagy törttülügün barımtaga gudurup, je jutka gırdyryp alıp çarasız güngö kalgandar ileşet. Bir ileşse dandın barkın düşüngön, damın alıp kuwatyn sezgen ileşet. A bolboso mından görökçö itağa atıp, kapkan salıp, kuş tap-tap aňçylyk kılışdy, je gıldan gıykım çıgarıp koňşu uğrunu barımtalap talagandy oňoý görüşet. Muну ata zamandan bola jürgen iş dep bilişet. Sarybay münüşkör Teňirberdiniň göňülün gana ulap koydu. Kıran bürküt salıp, taladan galaganyn aldyryp karda açbay,
Tonu tozboy daima kuvanıç, tamaşa menen ömür sürüp geletkan mırza аңчы mıntep jakada dambagı oturgan gedey jamagatın gimisinen bolsa dagı özün öýdö sezet. Mınday bakırçılıkka hiç kaçan tavatı jok. Bizdin rızkыбызды Tengrim toğga çaçkan, deyt oyu. Bul oy anın tiriliginin jobosu. Ömür gamынан sanası tınç münüşkör gursaga tok baladay, golundağı gümüş kamçısının büldürgösün ermektep oynop oturdu. Sizdin jaşyňyzga jetken bar, jetpegen bar, kayrılıp salam aytyp öteýin dedim Tengrirberdäke. Hudaý jalgasyn sarım. Hanan guru gol gel albay, dep Sarыбay saymalu can baştygyn aňtaryp içinen aň terisini alıp karının aldyna taşlady. Uçuraşkanım bolsun dep Tengrirberdäke teweteýlik bir sülösün ala geldim ele. Tengirberdi apqarıp sülösünge golun sunalbay oturup kaldı. Sarыбay sınap qarap tartusu menen anı abdan kuvantkanına özü da kuvandı. Bir kardan giyinki soňorda alıngan ele. Gümüş kılkan, jamanda bolsa jakşyday görüp giyip koyorsuz Tengrirberdäke. Tengirberdi ıkşam turup akçıl bulutday sur sülösündü tumşuğunan sirkti. Boyu menen teň bolup kuyruğu jerçiyip, gümüş kılkandары seňsele düşüp, teri dağı görküne çığa düştü. Çaman bolboy kalsın bu, dedi Tengriberdi gözü jaynap. Töbeteýge çoňduk kılat. Ova, muna çoň abdan. Munu içikke jaka kıldırsam bolçuday. Tebeteýdi da göre jatarbız. Meýle Tengrirberdäke. Tebeteýdin jarasy bir galtardyr. Oşonu aýt münüşkerim. Tengirberdi gol çanaçyndagy gymyzyn çeşdi. Oğuzu kayrılgan çanaşты ulan biri götörüp jutup koyuşup, mayırleşip süýleşip, alar göpkö oturuştu. Söz sagınıp kalgan Tengirberdi, gün ıldylaganga dere Sarıbaydy janынан jıldırbadı. Gün jup batarda Sarыбay, men gaýtaýyn Tengrirberdäke, dep orundan turdu. Yüz görüştük, tirilükde bul da bolsa kanimet. Tengirberdi kaysalanyp kaldı. Hoppa sarım, gaýtasyň bemi? Uşu gök çalap menen gete turga boldu. Uşu gök çalap menen gete turgan boldun ha. Üýdägi kırda ele. Rahmat, jebe içbe jürgen jerbele. Amançılık bolsa ali göp gatdaşabız Tengrirberdäke. Tengirberdi tişi jok, egin kızartıp urtun jyýyşka çaması gelbey güle bagıp. Meýlemi sarım, dep meýmanyň goltukda batkazdy. Bir kızıl gözlü bababız bar okşo dele dep, estep gelgeniňe rahmat üköm. Tengir jalgasın. Sen meni syýlasaň, seni Tengrim syýlasyn. Tizginden karmap koýuberbey. Yemi kuru gol gaýtdyň. Muna egin büşelek. Yemi aldyňda atyň bar. Muna bu turgan bazyralar bışkan çende bir kayrılgın. Arpadan at jemi kışka bozoluk tarup alıp getersiň. Kayır sarım, dedi. Yesen bololuçu, dedi Sarıbay jönöý bere. Kayır Tengrirberdäke. Artınan Tengirberdi ünün biýik çıgarıp, uğuzup, berer giýitin kulaktar kılıp kaldı. Oşen sarım, bir gaýrylyp get, yesiňden çıgarba sarım. Tengirberdi kayra gelip tıtta çuvalıp ilinip turgan bulutday gögültür sur sülösündü garmalap göre başladı. Tartuunun gayrımcısı giyit. Giyit tartudan gem bağa boluşu gerek emes. Tartu ap kelүү, agalayık giyit kayru elette sıylaşunun belgisi. Birok tartu zarılın tilep bir demege kolko salıp gelet. Oşo jagına garaganda bul töbü kişilerinin ortasındağı alış beriş alakası, iç ara jürgüzgön sodası öňdü. Tengirberdi tartuunun giyitine bir ulu dan çaktap, münüşkör oşoga razı bolor dep içinen oýlandy. Gün kılkıldap toğdon nary eňkeyip, gök özüngö jymyragan salkın geç kirip gelatdy. Kuvalap tigen oktordan ürküp öte gystalış jerde kol basçyny mert kılgan içtegi tymyzyn güç jürekke güdük salıp, uyasına aňçy girgenin tuyup kalgan bürküttörдөй şaşıla, atayene asıl keş jar, süýgünçük bala, kalgan meken konuş kaydasyň dep, günü tünü tınbay at zorukturup jol jürüp, kolga ketken 500 jigit kaytyp gelatdy. Alystan bülbüldöp, akjoluk salınıp tosup durgan ene siýahty taanyş to kırkalary görüne başlap, dagy katu degdetip saganyş sürödü. Göýnöktörü etke jarmaşyp, takım tırışıp, attary suga düşkön torgoýdoý şömtürüp arıp, Taşkentten çıkkany 7-nji taň sürgönde adyr etektep, jazdo konuştarga gez gelişdi. El gaýda? Sarı jurt,
Гүлүгө көрүп жаткан жергемеге, калып калган куугазык, сарала чөптөрдү шуудуратып, мал көп жатып чаңдак кылган такырларды үйлөп майда жел жортмолоп жүрөт. Тээ баш аттуу сай жактан сагызгандын шакылыктаган үнү чыгып, анда санда карала канаты гылаак этип, бадалдын арасына кайра жоголот. Мындан башка тири жандын шарпасы жок. Айлана жымжырт. Бул жерлердин эли өйдөлөп, малга жайлуу оттуу жайыттарга көчүп кетишкен экен. Ушу сары журтту да болсо көрүп, көңүлдөрү тынып, чарчаганды эми сезишип, аттарды жайдактап жашанга кое беришти дагы, ээр жазданып сулап жатып калышты. Сол кулагынын үстүнө сайынган 100 башлык жыгасы бар Баатыр бир оор топ жигиттердин ортосунда көрпөчө үстүндө чыканактап, ойго батып, былк этпей жаткан. Чым көк камзолун саймалуу кең чалбарына шымданып койгон, бага элегинен сары булгары өтүктүн тумшуктары чукчуюп чыгып турат. Төш жарыча кыңырык кылыч белине илинип, нары булайып жатат. Кыңырактын сыныгындай ийрейип, жылтырап төбөдө асылып турган ай чубалган bir үзүм булутту аралап кирди. Үлбүрөп өшүп бараткан оттун алсыз жарыгы Баатырдын карасур жүзүн бирде жаркытып, бирде күңгүрттөнүп турат. Бекназар эке, сизди паңсат күтүп отурат, деди бир жигит отко жакын келип. Бекназардын кабагы дагы бүркөлүп унчукпады. Чакырып келген жигит жооп күткөндөй болуп, бир пас турду дагы кайрып сөз айта албай, топтон акырын суурулуп чыгып кетти. Аттар даярбы? Деди Бекназар өз жигиттерине. Даяр, Бекназар эке. Бекназар ордунан турду. Эшим элирген кара кашка аргымакты алдына тарта берди. Бекназар атка минген жок. Нары обочо жерде бүлбүлдөп күйүп жаткан от жакты карай ыкчам басып жөнөдү. Эшим бир колуна өзүнүн атын, бир колуна кара кашка аргымакты жетелеп, логолоп чуркап, Бекназардын артынан кетти. Калган жигиттер дагы аттуу жөө болушу ээрчиди. Бекназар келгенде топ жарыла берди. Оттун жогору жагында кымкап тонду желбегей жамынып, чарчагансып үлдүрөп отурган киши гана козголбоду. Эки көзү чекчейген арык киши, суюк бурул сакалы бар, сеңселген ак көрбөт тебетейи арт жагында чөптүн үстүндө жатты. Ал жайынча кара манат топучан отурду. Кокон ордосунун бу аксы багытындагы таасирдүү кишиси аскер ишинде паңсат атагы бар бей Абил болучу. Тегерегиндеги мыктылар демдерин иштерине алып, тым турушту. Ассаламу алейкум. Бекназардын келип калганын эми билгенсип, сүйүнүп кеткенсип Абил бей алиг алды. Бияка кел Баатыр деп тизе какты. Чакыртыпсыз паңсат аке. Абил бей Бекназарды бир имерип тиктеп алып, жай гана Баатыр деп аяр үн салды. Ортого түшчү бир кеп бар. Мындай кыйын кезде кеңеш жакшы, кеңешели. Бекназар оттун төмөн жагына сыңар тизелеп отура калды. Кулак сизде. Не кылган менен Абил бей алда нерседен кооптуудай, ичи түтпөй турган өңдүү, ал Бекназарды дагы бир кадалып тиктеди. Бузулар үйдөн эң биринчи ырк кетет, атасынан адилдик кетет, баласынан намыс кетет, катыны айыңчы, келини ууру болот, бирин бири сыйлашуудан калат, биригип үй тутунуу милдетин унутушат. Баатыр, мына ушуну ойлонушубуз зарыл. Карачал Баатыр сөзгө кулак түрбөдү. Өмүрү ат жалында өткөн, эргө күрөк түркөй, сөздүн баасына, сөздүн салмагына баамы жок. Шилтеген жагын жарып түшүп кызматын кылган Абил бейдин колундагы бир кара күч эле. Ал отко колун калап тынч отура берди. Мына аталыктын көзү өттү, эми көрүп алабыз. Ордодо дагы ит тартыш чыгат, дагы кудай уруп чабыш башталат. Тигинтип бир жактан орус сыгып келатат. Башсыз, көзсүз, терс карашып жатканыбызда бир күнү же хандан келип, же орустан келип, кана байран түшүрүп чаап кетсе, анда эмне болобуз? Абил бей тарамыштуу арык колу менен сакалынын учун кармалап, ичинен тооба келтиргенсип койду. Абил бей жылмайган болду. Ордо баарыбызга тең, Баатыр. Бекназар унчуккан жок. Абил бей анын жүзүн, атүгүл оозунан чыккан демине чейин байкап, маани берип, ушул сүйлөшүүдөн жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы күтүп отурду. Бекназар жүзбашы дайыма бирге болуп, ысыкты, суукту бирге көрүп, жигиттердин көбүнө алынып кетип, кийинки күндөрдө паңсатка анча ийилбей, тоң моюн болуп бараткан эле. Эмне?
Munun bir aytalbay жүрgөн kinesi, ala albay жүрgön akысы barby? Alım kulataliktın kişi goldu boluşu bulardan ortosun ogo beter suutup ketdi. Hiç paydası jok, daim ele buzula bergen ordudan takır göngülü kalıp, orduga jakyn kişi dep murdele kırtışı süybögen Beknazar pangsatты jek görüp kalgan boluşu. Jolu bir bolsa da Taşkenden beri bet gelişip gep tartışkany uşul. Abelbi Beknazardın gabagyn gördü. Al hazır ar kanday jyntykka dayar. Bir göngülü açılışa koy dedi. Salt erejesin urulaş tuğandыкты ortoga alıp da bolsa, mınday çalkeş uçurdağı öz ordun, öz täsirin bu çapçaң yüzbaşıdan öýde saktap kaluga çakırdı. Bir göngülü bol çalkeş uçurda munu dalısından tap-tap jumşa, özüň boyuňdy gaçırıp, mildetten alsıraaq tur, zamandın türüne gara dedi. Anın arık betinin otu dirt-dirt etip uykudan jabırkagan gözleri Beknazardy bat-bat çalıp turdu. He bizge hazır ırk zarıl batır. Beknazar da bir demeni gütüp, ottun kızılın tiktegen boydan bılk etpey oturup, pangsаттın akırkı sözüne makul bolup, akırın başını ikedi. Mınday uçurda batır özüңden ötörü jok, sarı urugunun koluna özüň baş bol, dedi al gep çıgarıp. Munu elge barıp karı jaşın bir çoğultup aldığına aytsak bolot ele, birok jigitler çarçadı. Üýüne tarap ketken soň gaýta üýrülüp birigi şuzagına tartar. Oşon üçin artık baş jyny jok. Attan degende tüp götürü attana bere turgan kılıp, tartipdi mukumdaş zarıl. Jigitler kimdin ünün tıngşaşın, kaytuğunun tüýünde toptoluşun adır ele anıktap, bilip taraşı zarıl. Sına etikte oturup artınan, "Gerek etseň muna biz dayarbız, bizde jaşı ulu kişilerden geňeş ala jürörsüň," dep akyryn goşumçalady. Pangsаттın oyunda tege uşul sözdü ugary menen ırgıp durup, tazim kılıp, rahmatyn bildirip jüberet go dep bir teke ümiti turgan Beknazar üň gatpay, bılk etpey özgörbey goýdy. Biýdin ayar gözleri anın gebetesinden sensiz dagy, senin tapşyryňsyz dagy jigitlerge söz ötöt degen pikirde daroo okudu. İçi sıyrıldı. Beker aýtdyby, göptürüp aldyby muny. Gözleri çekçeyip jini gele başlady. A Beknazar dagy pangsаттın içindegi kuyundu sezdi. Kuyun uyulgup gelip taşka vurunup, bir şoykon çıgarışka demi jetpey, sınıp jok bolup jatkanyn görüp turdu. Ha, göröbüz. Jana jolgoga mınууga buyruk bolgondan beri jigitler topurap, attaryn izdep tabışıp, tokuşup, ot jakkandar ottorun öçürüp, düýlügüp jatışkan ele. Aytar жаңылыгын uguga, 100 başlardın artынан 50 başlardın, 10 başlardın artынан dürbüp, pangsаттın otun tegerenişip, tirelip, oz garap kalıştı. Abilbi da, Karaçal da, Beknazar daga attanıştı. Uşundan soň Beknazar buldursundu büktöy garmap, Abilbi jakka жүz burup birok betine tike garabay, aga söz goýgonsup kaldı. Abilbi munu bilip, aldınky jigit başlarda bir imere tiktep, tamagyn jasady. Jakyn turgandar tyntyrs boldu. "Batırlar," dep kayrıldı pangsat. "Жаңылыk bir ele söz. Mına eldin çetinde turabız. Mından nary jol ulam ayrılgan sayın ar uruktun jigitleri öz aylına bölünüp kete berse bolot. Birok jigitler bir nerseni tak bilip ketişip öte zarıl. Oşonu gana kulaka salıp koýaly" dep. Uşundan soň al toğluktardyň oň sol kanatyn biriktirgen ezelki saltyn uluu aldynda kiçүү iýmenip, töbesi gökke jetip ketken günde dagy ızat biliş sypalygyn aýtyp, alardy şariat menen bekemdep ötdü. Anan işten tok eterne geldi. "Özüňer gördüňer, orda dagy buzuldu, tyýaktan teginti orus kısyp çykdy. Muny dagy özüňer gördüňer. Mınday uçurda en başlyk ırkty getiret, koldu baýlaýt. Kelerji onun aldynda bizdi alsız kılat. Oşon üçin batırlar, kolubuz bir adamga baş koýa turgan bolsun. Men kar adammyn. Tilinde emi var, bileginde güçü var jaş azamatlardan koşun başı götürüp algyla. Beknazar batırdan ötörü jok. Buga kanday deýsiňer?" Jalpyga oguzup, "Emne bolsoň oşo bol" dep taştap salbasbız batırdı. Baştagan, jaki bütürgen, jaki kılam degen işlerinde başında bolup, kolubuzdan gelse, akılыбыз jetse, irisin tüzöp, kemdigin bütöp turarbız, dep goşumçalady. Bol жаңы gabar jol aluga dürdügüp turgan 500 goldun gıyrına tolkun düşürdü. Bir tarabı açık kuvanış bildirip, Beknazarlap uran gıykırıp, tündü başına götüre baştaştı. Bir tarabı güýüldöp, özara talaş kurup, sözdün akırına karaşıp jay tolkudu.
Ушулардын баарын байкап, Абилбийдин кайта ичи тарып кетти, бирок сыр бербеди. Бекназар колго тазим кылды. Тээ жигиттердин четинен кимдир бирөө Бекназарлап кыйкырды. Бекназар үн чыккан жакка серп таштап, ким экенин тааный алган жок. Бозомтук таңкы шоола ичинде кара атчан ат ойнотуп камчысын булгалап турганын гана көрдү. «Жигиттер!» деди Бекназар, кайрат толгон бийик үнү чууну шарт жарып өттү. «Паңсаттын каалоосун уктуңар. Эгер ушундай чалкеш заманда сары таман атыңардын күчүн, башыңардын басын мага ишенип, мени ээрчип, мага жол койгуңар келсе, анда аскер ишиндеги мен ойлогон ойго, мен баштаган, мен бүтүргөн бүтүмгө ким гана болбосун, киши киришпесин. Биринчи шартым ушул». Бул эскертүү так өзүнө айтылып жатканын Абилбийдин аяр көкүрөгү кантип түшүнбөй өткөрөт. Эски айлакер мостойду. Нечен ордо шумдуктарына катышып көргөн куу ушу адыр кичине алданып турганын туйду. Бирок анын сергек акылы бу жангечти жүзбашы менен адырынча мамилени жамандыкка айланткысы келбей, бардык ызасын, заарын жашырып, кадимкисиндей жакшы жымыйып турду. Бекназардын көкүрөгүндө зарде бар. Ал амалды бирөөлөргө кызмат кылыш үчүн эмес, бирөөлөрдүн үстүнөн бийлик жүргүзүү үчүн ала турган кишилерден эле. Абилбий муну жактырчу. Эскертүү өзүнө катуу тийсе дагы тем берип калып калды. Бекназарды колдоп үндөр күйүлдөп, арттагы атчандар улам сыгып темилип келишип, орто тарып кетти. «Жигиттер!» деди Бекназар дагы. «6 ай бою түзүктөп бел чечинбей көйнөгүбүз этибизге катты». Жапырт коштоду үндөр. «Бой жазышыбыз керек. Мына эми улам тоого өйдөлөгөн сайын айлыбыз кезигет, бириндеп калып отурабыз. Окко учкан курдаштарыбызды туугандарына угузуп, ариетин кылып, анан үйүбүзгө тарап кетебиз. Ошол бойдон кабарсыз кетишпейли. Ар айылдан бир жигит мени менен байланышын жоготпой жүрсүн. Бул зарыл, бардык жамандыкка камдуу туралы. Андан наркысы бара-бара көрүнө жатар. Баатырлар, эң акыркы шартым бул». Дагы кандай шарт? Гүйлдөгөн үндөр тым боло түштү. «Менин сөзүм эки кылынбасын. Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын. Алдыма жулкунуп эч ким ат бастырбасын». Көпчүлүк дагы дуулдап коштоду. Бекназар кара кашка аргымакты акырын теминде. «Тарткыла!» Ушердеги 2 күндүк өргүүдө тыныга түшкөн аргымак элире баш көтөрүп, алчактап биринчи болуп топтон сурулду. Жер жаргып келатты. Жигиттер ондон болуп топ кармап, кылка тартып, тоо аралап сапар алды. Паңсат ойго алдырып, анда санда Бекназар жакка назар таштап, ан сайын ичи бышып, ич бышуусу ачууга айланып, ачуусун тышка чыгара албай, эрдин тиштеп, көзүн сүзүп тим болуп келет. Паңсат ошол бойдон тынчый албайт. «Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын, алдыма эч ким ат бастырбасын. Атаңдын көрүп-ай, хандарды чүкөдөй өкчөгөн миңбашылар мындай сөздөрдү ачык оозуна алган беле». Паңсаттын жүрөгү сыгылды. Карачал баатыр үргүлөп келатты. Жашы өтүп бараткан адам талыкшыса керек. 15 асый зор көк чымбыл буудандын үстүндө дым тартпай сүлкүлдөп келатты. Кыйла жолдун учуна жеткен кубаттуу буудан казыгын сагынганбы, тоо таянганда ан сайын жерди бооруна алып, жан таштап, 4 туягын тарсылдатып катуу жүрүштөйт. Суулуктап ак көбүк булайып, омуроо жакка серпиле сампар кардай үзүлүп түшөт. Ээси куш баш эрдин кашына тизгинди карыштыра уруп койгон эле. Ага болбой, көк чамбыл буудан кызый-кызый, ооздугун чайнап, оор туяктарын түрсүлдөтүп, Абилбийдин жоргосун жөөлөп өтө берди. Буга Абилбий алдыртан жымыйып, Карачалдын алып каранын карап койду. Жолу узады. Көк чамбыл талар эмес, улам тизгинди жемире жүткүнүп, Бекназардын аргымагына жакындай берди. Бекназар камчыланар жактан жандап калган аттын башын байкап, акырын көзүнүн кыйгы менен тиктеп алып, үзөңгүсүн кичине кыбырата кара кашкага дем берип гана тим болду. Көк чымбыл ан сайын атаандашып кыстап баратты. Абилбий ташты ташка уруп, ортодон от чыгаргысы келди. Көк чымбыл буудандын кубатын сезип, темине барып, акырын камчынын учу менен такымга тырс дедире койду. Курч буудан селт этип, эргип, ооздугун кемирип, кара кашка аргымакты жандай салды. Ошол учурда Бекназардын колу караңгыны 2 бөлүп булак дей түштү. Тарс эткен үн жаңырды. Зор көк чымбыл буудан чыңырып, 2 алдыңкы буту менен жер чапчып, кош аяктап тик тура калды дагы ала салып кетти. Карачал далдайып учуп түштү. Карачал баатырдын уйкусу шаңк ачылып, калдастап тура чуркаганда
Тияктан Абилби Бекназарга кыйкырып: "Ой, sen Бекназар, ос sen kimdin atın başka çabasың?" деп иштин жайын Карачалга туйдуруп калды. Эч кимден беттешкенде тартынып көрбөгөн, өлөрүн андайда унутуп жибере турган эргөөдөн Карачал көк чымбылга кайра минери менен узап калган Бекназарга тике салды. Ал жете бергенде Бекназар шарт бурулуп бетме бет боло түштү. Экөөнүн ортосунда кылыч мизи жарк деди. "Өлүштү" деп арттагылар чурр этти. Жана башына жеп калган көк чымбыл кылычка жеткирбей дагы кош аяктап тик тура жалт берди. Бекназардын кылычы тизгинди кыйып түштү. Кары баатыр кырсыктан аман калды. Тизгини колдон кетип, көк чымбылды жалдан тарткылап сөгүлүп, ат кеткен жакка кетип жүргөн Карачалга Бекназар кайра атырылган жок, тиктеген дагы жок, күткөн дагы жок. Баягы калыбында жолу менен кете берди. "Кандай бу? Кандай бу? Har kimibizdi har жерге тороyto чаап кетет го бу?" деп Абилби кейиген болуп дагы күңкүлдөй баштаганда, Бекназардын нары тууганы, нары жан жигити Эшим жаны чыгып кыйкырып жиберди. "Эй, Абил аке, кайраба антип, эр өлүп кетет." Айзада кара көз Башатка 2 челек ийин деп сууга келди. Башатта бир топ жылкы суу ичип болуп, эми кайда тартарды билбегендей топурап ныксырашып турушкан эле. Башаттан жылжып аккан тунук суу калың жалбызды аралап агып, майда көк көпөлөктөр кылак ташып нымга конушуп, калкылдап кайра учушуп, чиркей аңдыган ыйнеликтер жылжыган суунун бетине жакын ойсоңдоп, чабыт кылып жүрүштү. Айзада келгенде жылкылар талыкшып басып төшкө жайылды. Келин челектерин жерге коюп, кара көз Башаттын күзгү болуп, түпсүз болуп, мемиреп жаткан бетин тиктеди. Түбүнөн көк кумдарды чертип бүртүп кайнап турган тунук Башат келиндин сүрөтүн өзүнө тартты. Жаш жубандын сулуу жүзүн сагыныч кагаздай агарткан, кабагын сууз кылган, каштарын жыйрып, кабак бүркөө ага жарашпайт эле. Ал дайыма жаркырап, көз кубантып турууга жаралган бир көркөм жан эле. Каралжын сууга чөгүп турган өзүнө таңыркады. Самайына кол тийгизип, жаагын сылай келип токтоп ушунчалык аздыңбы деп сурагандай болду. Ал акырын улутунду да, акырын сызылтып, муңдуу кыңылдап ичинен ырдады. Келиндин жүрөк арзуусу жел менен учуп, ыргалышкан гүлдөрдү аралап, ак баш кулунчактын башында Башаттын бошошун күтүп, күндү тиктеп бейпил сайрап отурган сарала чымчыктан нары кетип, тынч абага сиңип жатты. Баш кошконуна жылмаалы болбой, темир кошунга алынды. Дин чакырып жатат дешти, хан чакырып жатат дешти, дүңгүрөп аттанып кетишти. Жылайланды, кабар жок. Алгач анча билбей, жаркылдап жүрүп, бара-бара жаштыгы денесине сыйбаган жаш жубан, жалгыз сырап, бир нерсеси кемдиги, жан кубанчы жоктугу сезилип, көңүлүнө туңгуюк кооп да түшүп кусаа болду. Кай күндөрү ит үрсө, эшикке жүгүрүп чыгат, ар бир шырп эткен табышка кулак түрүп, иттин үнүнүн алда кайдан урунуп кетип жаткан жаңырыгын улам дем тартпай тыңшачу. Мындайда келиндин тышка чыкканын жана эле билип, кантер экен дегендей байымын басып уйкусуз жаткан сак кайнене кара күчкө жөтөлөр эле. Ушунун өзү анын үйгө тез киришин талап кылуу. Келин кыңырлып үйгө кирип, көшөгөсүн бүлкүлдөтүп акырын ачып кирип, төшөгүнө өткөндө: мал үрктүбү?" деп кыңкыстап сурап, чын оюн нары катып, ошонусу менен келин эмне үчүн түнкүсүн тышка бат-бат чыга берерин чеккенсичү. Кандайдыр жат көздүн азгырыгынан кооругансычу. "Жөн эле" дечү Айзада кымырлып. Ал түркүн кыялдарга батып, абышка менен кемпирдин тамагынан кыр-кыр этип дем тартып жатышканын угуп, тыштагы дарактын башында тынымсыз сайраган сүтактын жалыныштуу үнүн тыңшап, көп түндөрдү кирпик какпай дагы өткөрчү. Айзада көзүнүн жашын тазалап, 2 челегине суу ийин деп ордунан турганда, кыштоо жактан келген ири жолдон булуттан үзүлүп түшө калгандай карайып, бир оор топ атчан чыга берди. Кудум шамал сүргөн тумандай дуулдап, тобун бузбай жүрүштөрү катуу, арасынан кай бир аттардын басыгы тааныш сезилип кетти. Темирлер бекен. Челектериндеги суу чайпалганына,
Төгүлгөнүнө карабай ал дагы шашылды. Атжандар улам жакындады. Бөлөктөр окшойт. Темир көрүнгөн жок. Айылдын тушуна келгенде эле шарт бурулуп, теминип дуу өкүрүп жиберишти. Борум, борум, курдашым, курдашымдан айрылдым. О, курдашымдан айрылдым, кокуй. Айзаданын ининен челектери түшүп кетти. Көздөрү чымырап, аркайган тоолор теңселип, арчалары каралуу зайып болуп көрүндү. Ким? Айзада дагы эле жакшы үмүттөн ажырай албай калтылдап турду. Мууну титиреди. Ким? Айзада үйдөн чыңырып чыгып, ак чачтарын саксаңдатып, ар кимге бир чуркап жүргөн кайненесин көрдү. Ошол замат таноолору кыпчылып, эки зайып ага жетип келди. Эмне деп тили күрмөлбөй кетенчиктеди Айзада. Ал кумсарган зайыптардын бири келип эле колдон алды. Туйгунун колдон учуптур, бейбак. Андан аркысын сезбеди. Ал мисирейип туруп, кой, андай дебе, оозуңа карап сүйлө, ошондой да тамаша болчу эле, деди. Катындардын көздөрүнөн мөлтүлдөп жаш чыкты. Ошондо бир таңыркап, бир коркуп тиктеп, эриндери титирек басып, кача турган өңдөнүп боюн жыйрып, көздөрү чекирейип барып, Айзада эсин алдырды. Жамагат чогулду. Өкүрүк тоо титиретти. Бекназар баштаган топ өкүрүп бүтүшүп, кумсарып, ар кимиси ар жерде сыңар тизелеп отуруп калышты. Эшим гана жаңы өкүрүктөрдү тосуп, кырчоо кармап, бөйрөгүн таянып, кубатым сенден айрылдым деп бүткүл денеси менен солкулдап өксүп турду. Бекназар сыңар тизелеп, булдурсунду бүктөй кармап жерге мадап таянып, былк этпей катып отурду. Теңирберди үйгө жөлөнүп, кыбланы карап нес болуп, нуру кеткен кызыл көздөрүнөн жаш дагы көрүнбөй, тек иреңи жыгаштай кубарып, сакалы сербейип, колдору калтырап отурду. Анда-санда «О, каралдым, о, эркетайым» деп боздоп отурду. Айзада аны зайыптар үйгө алып киришти. Башына кара чүмкөп, терс каратып, чачын кардай жайып отурган кайненесинин катарына алып келишти. Келин эсине келе албады. «О, бейбак, о, бейталай» деп келиндин абалына боор ачып, өзү да кемшеңдеп ыйлап, кемпир бетине суу чачты. Айзада көзүн ачты. Кайра өрттөнүп, мен кантем деп буулугуп, кармап отурган катындардан колдорун сууруп алып, чыңырып бетине тырмак салып жиберди. Эки бетинен шилбинин ашындай идиреп кан төгүлө түштү. Чуу басаңдаганда Бекназар баш көтөрүп, Теңирбердиге кайрат айтты. «Кайрат кыл, абаке, жазмыш ушу экен». Отургандар дуу коштоду. Энди жазмыш ушу болгон соң жазмыштан кутулган барбы? Энди Теңирберди аке, күйүткө алдырбай белди бек буганыңыз жакшы. Баятан бек отурган Теңирберди эреркеп жашып кетти. О, тагдырым, бышкан алма болуп араң отурган чагымда, тагдырым, сага не жазыгым бар эле. Кайран темир, ыйлап боздоп тапсак гана, дагы эле шүгүрлүк кылыңыз Теңирберди аке, тагдырга. Темириңиз сынса болотуңуз аман, уучуңуз кур эмес Теңирберди аке. Темирден айрылдык, бир күнү баарыбыз ошобуз. Бирибиз аттан, бирибиз таштан, бирибиз октон учуп, бир күнү баарыбыз жазмышыбызды көрөрбүз. Дүнүйөгө устун болгон ким? Кол жеткис бийик дарактагы бир күнү куурап жыгылат. Оболоп учкан ак канат куш дагы бир күнү топ деп жерге түшүп калат. Тагдырдын жазмышы ушул экен го, деди Бекназар. Баары жертиктеп, аза кылып, муңайып отурган элге томсоруп тиктеп кеп жөнөттү. Темир окко учкан күнү Ташкенттин алдында элек. Ошол күнү кол башчы киши колду болду. Кол башчы киши колду болгон соң ырк бузулуп, ар урук биринин сөзүн бири укпай, жаат чыгып чабышып кошун бытырап тарады. Биз да карап тура алган жокпуз, эмне болот эмне жок деп, эл жактан көңүл тынчыбай, набыт болгон жигиттерди бейитке жашырып келе бердик. Бекназар улутунуп алды. Биз илгертен кылычка өктөп уктап, кылыч менен ойгонуп келаткан элбиз. Кылычсыз бизге күн жок, мындан ары дагы кереги тийип калар. Кереги тийбесе баатырдан калган эстелик болуп, керегеңиздин башында илинип турар. Эшим леп тура калып, оң ныптасына байлана келген темирдин кылычын чечип,
Кош колдоп Теңирбердинин алдына алып барып тизе бүгүп сунду. Эл жым боло түштү. Теңирберди кынына кан каткан кылычты мөгдөп тиктеп, калтылдап кетти. О, кулунчагым, о, чырагым. Жо, чапкыр, капыстан кармаганда кайда алып барат? Кимдин алдында чөк түшүрөт? Ордо кайда? Бийлик кайда? Мынтип замандын көчү экен. Замандын айрылышында кылтылдап турган кезде кимге ким өкүм чыгара алмакчы? Караламан жигиттердин бири болсо экен ал Бекназардагы. Токтоо керек, күтүү керек. Заман көчү куруп кеткир кайда ойт. Бекназар Жангештинин ташы козголуп калгансыды. Же ойдо тоголонор, жаангектеп сайылды кетер. Ия, анда убакыт утулуп калар бекен, кийин кеч болуп калар бекен. Мына ушинтип дудала болуп жаткан чагында Абилбийге ордодон киши келип калды. Жыйын жайлоодо болду. Шашылыш кабар угуп, эл тагдырын чечишке тиешеси бар деп, өзүлөрүн кубаттуу сезген айыл бийлери, аксакалдары тебетейлерин калдайтып, жигиттеринен окчуңдай бастырышып, топ-топ болуп келип жатышты. Топ аралап, эл оозуна кирип жакшы атанып кетүүгө дилгир жаш уландар эмес, хандан элчи келиптир деген кабар кызыктырып, алдында аты колунда камчысы бар жай адамдар да көп келди. Келгендер сатка жараша, урук салмагына карап, көк тектирге Абилбий атайы көтөртүп эшигине карал койдурган өргөөлөргө түшүп жай алышты. Өргөө аралары кишилерге бака-шака болуп, көк тектирдин төштөрүнө ат батпай кетти. Келер эл келип бүттү деген күнү улуу шашкеде көк тектирдин дөңүнө керней тартылды. Абилбийдин өргөөсүнөн бир топ адам чыкты. Керней улам күчөп кулак тундуруп, тоо арасына кандайдыр бир шаң толтуруп, элди топтолууга чакырып жатты. Топ кишилердин алдында Абилбий менен бир чоочун адам келатты. Узун бойлуу, кыркма кара сакалдуу, кабагы бийик. Элчи ушул. Ал жаңы келген күндөгүсүнөн кыйла жашаргансып, пешенеси жайылып, бети жаңырып жылтырап калыптыр. Дуулдап тосо чыгып, жардап турган элдин түрүнө астыртан серп салып, тик көздөрү менен ар тарабын бат-бат чалып келатты. Элдин көзү анда, кайбирөө кызыгып, кайбирөө таңыркап тиктеп, ичара шыбырашып узатып турушту. Абилбий эл арасынан шыбырларды угуп, аларды эңкейе карап түртүшүп тургандарды көрүп келатты. Ал дайыма ордого барганда кийчүү саймалуу кызыл кымкап тонун, паңсаттык султаны бар ак сеңсел көрпө бөркүн кийген, маңдайы жарык. Ассаламу алейкум. Аксакалдар колдорун көкүрөктөрүнө алышып, үн көтөрө салам айтып калып жатышты. Алейкум ассалам. Хан элчиси Абилбий алмак-салмак алик алышып, сылыктык үчүн баш ийкей өтүп келе беришти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эл алардын артынан самсыды. Керней үнү тоо арасына жаңырык түшүрүп, шаңдантып, хан элчиси дөңгө салынган килемге келип отурганга чейин үн баспады. Абилбий жакшылык тилеп кол жайып бата кылды. Дөңдүн түбүн жакалай келип, жамырап орун алган эл дуулдап коштоду. Ушундан соң Абилбий ордунан кайра козголуп туруп, элди кыдырата тиктеп, элдин бүткүл дити өзүнө бурулганда: "О, журт!" деп сөз баштады. "Мына ордодон элчи келип отурат бизге, бөтөн киши эмес, баягы кайран мусулман кул аталыктын уулу Абдырахман. Өзүңөр жакшы билесиңер, кайран аталык биздин уруктун эмчектеш тууган эле го. Мына Абдырахман карагым бизди туугансып, ордо менен элеттин ортосуна түшүп, элчилик кылып келип калыптыр. Ошого шылтоолоп, бир жагы тууган таанып кетейин деп келип калыптыр", деп жүзүн жаркытып туруп сүйлөп, элчини көпчүлүккө тааныштырды. Эл арасы дуу-дуу боло түштү. Абилбий муңайым үн салды. "Силердей асылдардын бактына, жаңы караламан калктын тагдырына тиешелүү маселелер пайда болуп отурат. Мына элчи айтып келди, Кудайым жолун ачып, Бактияр Саид Кудаяр качанкы кеткен ооматы кайра келип, ат арбагы жар болуп, иши агынан тактына кайра минептир." Эл тым-тырс боло түштү. "Журт, хан элчиси келгенине мына бир апта болуп кетти. Ич күптүнү ачык айтыштык, көңүл кирлери жуулду.
Kudayarхан amirin tutuştu suraptır. Kana aytkılaşı, makul debe koyalabızbı. Hansız el egesiz üysü yaktı. Oşol uçurda Abilbi teçette түшпөй камчысын бөрөгүнө мадап, сөздү кунт коюп угуп турган Бекназарды көрдү. Ал жалгыз эмес эле. Жанында 10 чакты жигит бар. Катуу жүрүп келишкен өңдү, аттары кара моюн болуп тердеген, көздөрү менен жыйын арасын акмалап шүүк турушту. Сес болсун деп четтетип Бекназарды жыйынга чакыртпай калтырган болучу. Бу сапар кабак чытыбады, чоочубады андан Абилби. Тур ошондой четте деп таба кылып, мурчуюп, салават менен сөзүн уланта берди. О, эстүүлөр, акыл тегеретип көргүлө, замана бузулуп турган чак, Хадірети алтын тагына кайра келип, көңүлү бир жагынан жайланса дагы, бир жагынан эл тагдырына көз салып, жаки бир саргая муңайып, бир кызара жакшы үмүтүнөн кубат алып соронуп отурган кези. Уккан эмессиңерби? Ташкенге Чырпай Паша кирди. Эл арасы үрөйү учуп, шыпшынып, гүлдөп, ыкшалып кетти. О, жараткан, алар не кылар экен бизди? Кырып тастайт го? О, жараткан, ал күнүңдү көрсөтпө. Абилби элдин түрүн карап, сөз жүйөсүн жоготпой сүйлөп жатты. Кече элеттин даткалары бүт ичкиликти, тоолукту баштап барып ордого кирип, Кудаярдын башынан тажыны жулуп алганда, танат белек биздин жигиттер дагы кошо барышкан, кошо кылыч чабышкан. Ал Кудайга дагы Кудаярдын өзүнө дагы дайын. Эми карагылачы, элдин биримдиги үчүн ошол өктөсүн кечирип, убагында өзүнөн өткөн күнөөү да болбой койбогон, ошол болгон күнөөүн унутууну кошо сурап, мынтип баарыбызга кадырлуу адамды кадыр салдырып отурат. Какайганга какайгын машайыктын уулу эмес, эңкейгенге эңкейгин атаңдан калган кул эмес. Сөздүн түгөнөр жери ушул ки, ордо биздики. Андай болгон соң анын алдында тизе бүгү биздин элчилик, пендечилик парзыбыз, деди Абилби. Ак сөз, деп Домбу обдулуп койду. Тезинен ак кагазга каткылып, элчисин кайтарып, хандын көңүлүн тындырыш керек. Кудайархан кокон тактысына келерин келип, элеттен көңүлү тынбай, туш-тушка элчи салып, эски сөөк улатып, күн санап бекемденүү аракетинде эле. Бул ордонун эң зарыл иши болучу, бирок ордодогу аярлардын бунун кабатында бүткөрүп калсак деген ойлору, үмүттөрү башкача болучу. Эгер ордого ушул эле керек боло турган болсо, анда Абилби мынча топуратып жыйын чакырып, толгонуп сүйлөп отурмак эмес. Ал элчинин алдында ат тартып, тонжап, көңүлүн чак кылып, амирине ыркарлыктын белгиси катарында кыйбат тартуу жиберип, бат эле өзү билип жөнөтүп салмак. Бул жерде ортого ачып таштап чечмейинче болбой турган чалкеш маселе бар болучу. О, паңсат үкөм, о жакшылар, соболго жооп барбы? Эл үн чыккан жакка дуу эте карап калышты. Элдин орто ченинен бир адамдын малакайы көрүндү. Таягына сүйөнүп, билермандар жакты калтылдап тиктеп турат. Бул көтөрүм чал эмнени айтар экен? Буга жыйында эмне бар? Баласынын азасын күтүнүп, үйүндө тынч жатсачы. Эл тым-тырс болду. Кары жөтөлүп алды. Элчи келип тирдегенди угуп, өзүм эле башым ооп келип калдым. О, жарыктык, сөзүңүз угулбайт. Бери жакын келип айтыңыз, деди Абилби. Я, деди кары киркиреп, жанындагылардан бийдин сөзүнүн маанисин угуп алып, аярлап алдыга жылып басты. Чөлдө элем биртике бадыра таруу бар эле. Ошону балдарга тесте салдырып жүрдүм эле. Тирилик да, жан сактоонун далалаты да. Домбу ачууланып карарып кетти. Айныган чал, деди ал. Мында сенин тарууңдун маселеси чечилип атабы? Айныган чал. Карынын кулагы муну угуп, ал Домбуну кызыл көзү менен томсоруп бир тиктеп алды. Карынын алмак кактай бырыштуу, сөөлсүз бети ан сайын кубара түштү. Менин сөзүм кыска, деп кары чыйыр алып алдыга өттү. Бийлер, Кудаяр көрбөй жүргөн Кудаяр беле, өзү элетте туулуп, элетте чоңойгон бала. Бактысыбы, шорубу, эки жолу хан болду эле. Мына эми 3-чү жолу Кудайым мурадына жеткирип салыптыр. Кут болсундан башка кааларыбыз барбы? Кут болсун.
Kudayar bolup жүрүp айткылачы. Не бейиш көрсөт деле ушул элге. Ой, тилиңди тарта кебур, деп домбу орунан тура калды. Эл толкуп шамал термеген дарактын башындай толкуп күңгүрөп кетти. Ой, домбу, деди кары, сөмөйлөп сая көрсөтүп карыды. Домбу, бу жер жыйын. Ордодон киши келип отурат. Ушундай учурда тил тартабы? Домбу сөзгө жыгылып калды. Абил, атаң карашпи, Кудай бейишин берсин. Кайран агабыз жакшы адам эле. Мына сен да жаман болгон жоксуң. Атадан арта туулбасаң кем туулбадың. Айтчы жаргым, бу Кудай амирин туткан элге не жакшылык убада кылыптыр? Бул ак суроо эле. Абилби журтчулукту динди ортого салып, эритип сүйлөп жатканда ооз ача албай, балык болуп тостоюп олтуруп калган адамдар эми сөз өзүлөрүнүн эртеңки көрөр күнүнө келип урунганда эстерине келе түшүштү. Ыя, чын эле эмне жакшылык кылам дептир. Акылдуу карынын суроосу жыйындын түрүн өзгөртүп жиберди. Ак суроо, айтсын элчиси. Баягы кыпчактарга көрсөткөн бейишидир. Ачык айтсын элчи. Ушул жерде Абдырахман орундан турду. Элдин кыйкырыгы дароо тыйылып, бүт жыйын анын оозун карап калды. Элчи бая күнкү Абил бийдин өргөөсүнө киргендегидей жупунуу эле. Андагыдай көздөрү кооптонуп, чимирилип, кыбыр эткен кыймылды карабай, көңүлү жай сыяктуу. Бүркүт кабактын алдынан өткүр көздөр жыйынды бийиктен имериптиктеп, сыр тартып отурду. Туугандарым, деп баштады бийик сүйлөп элчи. Туугандарым, мына бий ак аузу ачык айтты. Хан менен бул элеттин ортосунда өкүнүчтүү болмуштардын бар экени бар. Жок деген болсок, биз ат артып мында келбеген болор элек да, туугандарым. Анын баары өткөн иш, айыккан жара, адыраларды жаңыртып отуруу мамлекеттин бирдигине зыян. Көрөкчө айык элек жара болгон күндө дагы аны жамыга таандык иштин кадыры үчүн көптөп дарылап, калуусуз кылып айыктырып койсо болобу? Болот, туугандарым, болот. Ал узун боюн алга кичине эңилте, башын бир жагына биртике кыңырайта, көзүн балбылдатып, жагымдуу коңур үн салып, мал телигендей муңайым сүйлөп жатты. Ойлонуп көргүлө, о акылы жетик карылар, ойлонуп көргүлө силер да, о каныгызы уландар, мамлекет түгүл, бир үй бүлөнүн ортосунда дагы кермур кеп өтүшөт го. Аны бүлө башчысы акырын териштирип, ар кимисинин күнөөйүнө жараша тигиндей бол, мындай бол деп, калыстык айтып тыйып кое алат. Ошондон кийин кулагына сөз кирген бүлө кычаштыкты коюп ынтымак жагына ойт. Агер бүлө башчысы калыс сүйлөө ордуна бирине жан тартып, бирине акарат кылса, анда не болот, туугандарым? Анда үйдүн тынчылыгы кетет, казанынын берекеси учат, андай үй бузулат. Бали, ошону айтыңыз, деп кубаттады Абил бий. Абдырахман оң колун көкүрөгүнө койду. Мына туугандар, атабыз бир кезде аталык болуп турган кезде, эки ортодогу шумдарын кыяпаты жетип кесепет уруп, ордо бузулду. Нечен бейгүнө мусулмандардын каны суудай акты. Кайран атамдын башы кетти. Калмышында Кудайар тактысынан ажырады. Муну ким билбейт? Мына туугандарым, мен кек алсам болор эле, кек да кылдым. Алымкул менен Алымбек датканы ээрчип жүрдүм. Эмне таптым? Ырк кеткенден башка эмнени көрдүм? Ушу бүгүн силерди жамынып кубат сурасам, бир көңүлдү сындырат белеңер. Сындырбайт элеңер. Бирок мен кайра Кудайар менен саруу тагаларынын ортосун колдон келсе, данакер болуп кайтайын деп келдим. Жыйым дым тартпай ойго батып калды. Ак сөз, ынтымак туугандык бар болсо, Кудайдын буйругунан ырыскы өзү табылар. Ак сөз, ынтымактан ыйык эмне бар? Жыйын аздап кыймылга келип, ичара гүлдөп толкуй баштады. Абил бий жаркырады. Элдин бирдиктүү түрүнө кубанып карап, ал дагы толкуп турду. Ал ордунан копшолоо берип, эки колун бийик көтөрө, жыйынга кайрылды. О, журт, деди ал адыр өктөм. Абдырахмандын колунан бир ором кагазды, хандын мөөрү менен тастыкталган кагазды кош колдоп алып, урматтап өйдө көтөрдү. Бешенесине, эрдине тигизип топ кылды. Бул, о эл агасы, жакшылар, силерге айтам,
O er gökürök batırlar, bul Hazretinin bizge jübergen jarlygy. Töştö ottop turgan tokulu attardın beypil bışkırığı, mayda jörtmolop turgan serüün jeldin üzül kesil şu etken şokumundan başka uğulbay, jyýyn dem tartbay, tymtırs bolup Abil biýdiň golundagy bekaybat kagazdy tiktep kaldy. Memlekettin zarılı üçin kıl goýrukdan tandalgan argımaktar gerek. Argımaktarga menip çaba turgan azamat jigitler gerek. Kılçaňda bolboýt. Hanjarlygy bir, bayağı golga barıp jürgen jigitler böt attanat. Koşumça jeyabız. Bir aylık gül azığı, koştogon atı, kuralı toluk bolsun. Men özüm kol baştaýym. Tokto bolboýt. Kayra jyýyn, kayra maslahat kurup oturuşga wagt jok. Jigitlerdi tez şaýlandyrgyla. Nary geçse bir aydın içinde tügölübüz menen kokonga düşüp tajının aldına tazim kılabız. Paňsat ake, elçige bir sowal. Jyýyn Abil biýdin sözün buzgan biýik ün çykkan jakka dürkürep buruldu. Beknazar alat üstünde özöňgüni geretip, obdulup turgan ele. Abil biýdin gözüne kan tola düştü. "Ha tuğan," dedi Beknazar gıýkyryp. "Handyn bizge gylar jakşylygy uşul böle. Erteň miň dep aýdap orus myltykdyň ozuna tosmokçy böle. Siz menen biz bilebiz, orus myltyk tüz bolot, orus myltyk alyska tiýet, bat atylat. Orus myltykdyň ozuna tosmokçy emes, siz menen bizdin büt musulmandyň üýüne çakyrtbay girip algan duşmanyň kuwmakçy. Uşunday aýtsaňyz tura bolot, batyr jigit," dep oňdodu Abdurrahman elçi. "Oşondoy dep dagы goýaly. Tugan, bul ordonun akyly amirin tutaly dedik, çabышyp jürüp oňduk bu. Bir jaka hop göçüşüp ketpegenden kiýin kaýsy jagyna bolsa dagı yntymakdan bölek çara jok ele. Mına tugan, amirin tutar zamat ordo bizdi Çırpay paşaga attandyrat turbaýby. Köp attanaly, ordo bizdiki korgoýly, birak ordo başlar akyl tapsyn. Çırnay paşanykynday tüz, alys atar, bat atar myltyk tapsyn. Kıňyrak jarabaýt emi." Beknazar kılıçın öýde ırgıtıp kayra savynan tosup aldy. "Bul emi tün gatkan uğruga gana peş bolalat. Bolsa, uktuňuzbu? Myltyk bersin, zambirek bersin debe ele goýaly." Oýbasa tüştü elçini. Jyýyn anın ozun tiktep kaldy. Abil bi güýüp ketdi. "Beknazar, toktot Beknazar," dep çaňyryp jüberdi. Beknazar toktolboý elçige tike gadalyp, "Tugan, jangüýerlik kılıňyz, bizden uşul duway salamdy ala getiňiz," dedi. "Tapsyn batatar myltyk. Kazınanın altının nары beri kaçkan sayın artınıp jürböy, satıp alsın oşol orustun özünden. Ante albayt eken uwara bolbosun. Biz garışçıl albaybız. At bizdin kanatыбыз. Kanatыбызdy juldurup boruz menen soýlap kalgybız jok. Jigitler bizdin jüregibиz. Jüregibizdi okko jylaňaç tosor alybız jok." "Hö çurt buzar," dedi Abil bi galçıldap. Anın güçüneki kızıl gözleri zardu jıltılday başladı. "Uşul jurt buzganby Paňsat ake?" "Jok, men alakanda turgan akwalda aýtdym. Böde ölümden jigitlerdiň başyny araçaladym. Ha bolupdur, baram degenden jolunda men tuura jatyp albaýmyn. Böde ölgüsü gelgen barıp görsün. Kural tabıldy degile, barbay goýsam oşonda aýtgyla. Emi ırazsızby?" Beknazar jigitlerin dübür ötüp, artın garabay jürüp ketdi. Eç kim batınbady, eç kim aldyga çykpady. Elçi dagı, Abil bi dagı, ölüp gana görbegen ayar karılar dagı şaldırap, orundan turbay oturup kala berişti. Jyýyndan bölüngen az ganaktay karan toktolboy gözden alystap baratdy. "Hakkan kuskur," dep ontop jüberdi Abil bi. Koldorunyň uçu titirep, beli solkuldady. Jyýyn demin tartyp tüýşele düştü. Jakyn jerden kimdir biri "Kantebis, ya," dedi. Uşunu menen tosmosu jarılıp ketken göl suuday büt el tilge girip ketdi. Karbalastap döýlügüp orundarынан tura başlaşdy. Tura aýtdy batyr. "Ya, tete kural bersin de uruşga sala turgan bolsa." "Goýday çurt bele ölümge aýdap bara berebe." "Goý, böde ölgüm jok menin." Gawak çıtılıp, golga gamçylar garışyp, köpçülük seldey göýüldöp, eja berbey, birinin ünün biri ukbay ızı çubolup, jabıla atka çurkady.
Ушунун баарын Абил бий баштаган топ бийлер, айыл аксакалдары Абдрахман элчи дөң башында өңдөн кетип, кеңгиреп көздөн өткөрүп турушту. Бир заматта аттуусу аттуу, жөөсү жөө, учкашканы учкашып атынын белин тартышка үлгүрбөй калгандары сүрөөндөн калбай атын жетелеп далдактап, жыйын тарап кетти. Абил бий элеттин кеткенинен калган билермандарын өз өргөсүнүн төрүнө кайра чогултуп, ар кимисин бир теше тиктеп, бетинен түгүн чыгарып отуруп, угуп койгула, кийин укпай калган элем деп өкүнбөй турган болгула. Сөзүм бир, Бекназар жакка ат бастырган киши менен кыркылышам. Атамдын агасы болсо дагы угуп койгула, такымына темир кызытып тамга бастырамын, деп каарын төгүп чыгарды. Аксакалдар бүжүрөп, өзүлөрү аттанышты. Ал сыпаалык үчүн тышка чыгып да койбоду. Абил бийдин жаак терилеринин тырышканы ал күнү жазылган жок. Өз ачуусуна өзү ууккансып, иреңи герсарланып, элчи менен дагы жумшак отуруп сүйлөшө албады. Түнү толгонуп, бир кирпик какпай эртең мененки daarатка туруп кетти. Намаз окулуп бүткөндөн кийин Абдрахман улутунуп отуруп: "Не, Паңсат аке, сиз менен бизде эмне айып? Бири эли, бири ханы, биз ортого түшүп адил сөзүбүздү айттык. Мусулманчылык милдетибизден кутулдук. Эки дүйнө жүзүбүз жарык. Калганын өзүлөрү билишсин", деди чарчаңкы. "Кыбыр этер дарамет жок адиретиңизде. Казына бош, кошун чачылып кеткен. Азырынча калктын ыгына карап, сен жакшы, мен жакшы менен турсакпы? Антпесек, Паңсат аке, ансызда учунуп турган биздин башбайны Жаман Саманкана ордо күйүп кеткидей. А Жаман Саманкана сиз менен бизге али көп керек." Абил бийдин сөгү сыздап кетти. Ал жүзүн үйрүп жертиктеди. Үгү деген үнүңөр, үксөйгөн жүнүңөр эле бар турбайбы? Башка жолубуз жок, Паңсат аке. Бекназар Баатырдын дубай саламын айта барбаска чара жок. Элеттен мындай дубай саламдарды көп жерден уктум. Айтканда да жактап, мактап айтып барышыбыз лазым. А сиз менен биздин азиретиге элдин эптеп ушул калган жарымы жагы бүтүн турушу чоң канемет. Ушул сөздөн кийин алар унчугушпай, ар кимиси өз ою менен отуруп калышты. Бир убакта Абдрахман үлдүрөтүп, жумуп отурган көзүн акырын ачып: "Тиги Сары Өзөн чүй тараптан каттаган киши жокпу?" деп чегип турады. "Жок, эмне керек беле?" Кереги ташка тийсин", деп жиберди Абдрахман. Ошол жактын шар уруп жатабы бул элди дедим эле. Жок, бул Кашкөй душманга этек ача турган бала эмес. Дагы унчукпай калышты. Мээ ооруткан ойлорун оюттубу, экөө тең ныксырап отуруп калышты.